Коронавирустан дагы 7 адам каза болду. 383 бейтап жаңы катталды. Көз жумган бейтаптардын 5-өө Бишкекте, 2-өө Ысык көл облусунда. Жалпысынан өлкөдө коронавирустан каза болгондордун расмий саны 1837 адамга жетти. Соңку бир күн ичинде вирустагы 383 адамдан табылды. Алардын эң көбү Бишкек шаарында 177 жана Чүй облусунда 78. Өлкөдө оору жуккандардын расмий катталган саны 106.223 адам болду. Бир күндө 320 адам айыгып чыкты. Азыр ооруканаларда 1678 адам жатат. Дагы 1888 бейтап үйдөн дарыланууда. Ооруну жугузуп алган медицина кызматкерлеринин саны 4720га жетти. Алардын 100дөн ашууну көз жумду. Кыргызстанда 2020 жылдын март айында башталган коронавирус эпидемиясы июль айында курчуп, көп киши каза болгон. Сентябрдын башында каза болгондор катталбай калган. Оорунун экинчи толкуну октябрда башталып, быйыл жазында вирусту жугузуп алгандардын саны кыйла азайган жана күнүнө 30га жетпеген бейтап катталып жаткан. Министрлер кабинети Ош облусунун Чоңалай районундагы кыргыз-тажик чек арасындагы чыңалган абалга байланыштуу улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчы Экташиев Чоңалайга келгенин кабарлады. Расмий маалыматка ылайык Камчы Экташиев менен кошо Чоңалайга министрлер кабинетинин чек ара маселелери боюнча атайын өкүлү Назирбек Бөрүбаев жана жер ресурстары боюнча мамлекеттик агенттиктин жетекчиси Абдулат Мырзаев келди. Министрлер кабинети Тажикстандын аскерлери такталбаган чек ара тилкесинде кандайдыр бир иш-аракеттерди жүргүзүүгө тыюу салуу боюнча мурда жетишилген сүйлөшүүлөрдү бузуп, Кыргызстандын аймагына 1000 метр ичкери кирип келип, такталбаган Унжу булак чек ара тилкесине контейнер койгонун билдирди. Чек ара кызматынын таңкы саат 5теги маалыматына караганда түнкү саат 3тө Ош облусунун Чоңалай районуна караштуу Унжу булак тилкесинде абал чыңалып, ошол жерге тажик аскерлери, автомашиналар жана жеңил брондолгон техника топтоло баштаганы байкалган. Мекеменин саат таңкы 6дагы абал боюнча маалыматына ылайык, тажикстандыктар мамлекеттик чек араны тактал элек тилкесине орноткон контейнерин калтырып, өзү тарапка кайра 600 метр ары кайтышты. Түзүлгөн чыңалуудан улам кыргызстандык чек арачылар күчөтүлгөн режимде нөөмөт өтөп жатат. Чек ара отрядындагы окуяда жараат алган экинчи аскер каза болду. Баткен районунун Паска айылында кызмат өтөп жатып, куралды этиятсыз колдонгону айтылган аскерлердин экинчиси 3-июнда каза болду. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз кызматы кабарлады. 1-июндагы окуяда чек ара отрядында иштеген аскерлердин бири каза таап, экинчиси оор жаракат алган эле. Алган жарааттарынан улам экинчи аскер 3-июнда көз жумду. Тийиштүү органдар бул факты боюнча жеринде териштирүү жүргүзүп жатышат. Өлкө башчы Ош шаарынын мэри менен жолугушуу учурунда жергиликтүү кеңештерге өтчү шайлоону өткөндөн сабак алып, бул жолкусунда мыйзам бузууларга бөгөт коюшун буйруду. Дегени менен эл муну кызуу талкууга алып, бул жолкусунда деле административдик ресурстар шайлоо башталбай жатып жүрүп жатканын айтып, кала башчыга нааразы болгондор чыкты. Мэр город крышевать этет экен. Булардычы унчукпай ишти кыла бергиле дейт. Бияктан эреста курсы жыл экен. Булар ошон үчүн коркпостон кыла бергиле дептир. Сарбашев не бул беле турган болду го. Сарбашевчу баары мэр городко несин такып алып эле домкому деле, рабочий деле, дворник деле беле болду го. Сарбашев ушунчалыкка жетип калды ба? Шаардын баарын бардак кылган ушу мэр город Сарбашев турбайбы? Булар эчтекеден коркууда эмес. Мэр город кылып аттыр, мэр город кыла бергиле дептир. Ким нетет дептир, жителдер депчи. Ош шаарынын мэринин басма сөз катчысы шайлоо башталбай жатып, каралоо жүрүп жатканын айтып, бул шайлоодо эч кандай мыйзам бузууларга жол берилбестигин, шаар башчысы толук көзөмөлгө ала тургандыгын айтууда. Ош шаардык мэриясы бардык партияларга бирдей позицияны карманат. Ошонун ичинде эле Ош шаарынын башчысы Талайбек Насырбекович дагы бардык партияларга бирдей шарт түзүлсүн деп алдыңкы шайлоодо дагы айткан. Бирок эми шайлоонун кейде табият ушундай экен, наразы пикирлер да айтылганы жок эмес, айтылды. Анын ичинде ошол Талайбек Насырбековичтин атына азыр дагы ар кандай аудиолор жөнөтүлүп атат. Бирок эми бунун баардыгы 100% чын, ушундай мэр ушундай кылып атат дегенден алыс болушубуз керек. Анткени мэр конкреттүү түрдө бирөөнү bir партияга үгүттөп же болбосо өзүнүн бир видеого же элдин алдына чыгып сүйлөгөн андай бир учурлары жок. Ош шаарында кайрадан өткөрүлө турган аймактык шайлоо боюнча коомчулук ар кандай пикирде. Айрымдар шайлоодо дагы деле мыйзам бузуулар менен коштолот дешсе, кээ бирлери бул жолку шайлоо мыйзам бузууларсыз өтөрүнө үмүт артышууда. Анткени менен экономикалык каатчылык болуп турган учурда көп чыгым келтирип, шайлоо өткөрүүнүн канчалык зарылчылыгы бар эле дегендер да жок эмес. Шайлоолорго мен көп жылдан бери катышпаймын.
не дегенде шайлоолор таза өтпөйт. Биз барабызбы, барбайбызбы, баары бир ошо өздөрү акча берип шайлап алышат да. Ошон үчүн мен шайлоолорго катышпайм. Эл баары жаманбы жакшы, эл ошо шайлоону каалап өткөзө берет. Бу кеткен акча бир какой-то доля не болбогон эле нерсе болсо керек. Бирок мыйзамды шайлоого баягы өзүбүз эле бузуп атабыз. Мисалы үчүн мен мына жигитти жакшы көрөм. Бул мага акча берет, же бир пол берет. Мисалы үчүн да, мен ушу шайлай берем. Мен акылым жок ушул элди жакшына кылыш үчүн. Барбы мен шайласам да кел барып шайлайм. Шайлоо мага калса ошо болбогон жакшы. Болот, ошол болот. Шайланды болот, ошолор алып кетет. Талдоочулар экинчи ирет 3 шаарда шайлоо өткөрүлүп жатканын туура деген менен мыйзам чегинде өтөт деп эч ким кепилдик бере албайт дешет. Алар бул иретте эле добуш сатып алуу фактысы болушу мүмкүн экенин жашырышпайт. Кыргызда сөз бар да. Үйрөнгөн адат калабы, уйга жүгөн салабы. Бирок азыркы саясий өңүттү алып караганыбызда жакшы эле болот. Андан эме кылбаш керек, себеби өзгөчө Бишкекте шайлоодо жанагы ушундай добуш сатып алган партияларды шайлоо өнөктүгүнөн четтетип койду да. Мына ошол абалды көргөн партиянын өкүлдөрү ага көп эле барбайт го дейм. Бирок баары бир кандайдыр бир деңгээлде сатып алуучулук болот. Бирок мурдагы шайлоодогудай боло албайт. Анын үстүнө эл деле уже жада бүттү. Эске салсак, БШК Токмок, Ош жана Бишкек шаардык кеңештерине 11 апрелде өткөн шайлоону жокко чыгарган. Ага шайлоодогу добуш сатып алуу, административдик ресурс колдонуу боюнча фактылары себеп болгон. Шайлоого катышкан партиялардын жетекчилери президент Садыр Жапаровго кайрылуу жолдоп, Ош шаарынын мэри Таалайбек Сарыбашевду шайлоодогу мыйзам бузуунун демилгеси катары сыпаттап, аны кызматтан четтетүүнү жана иш аракеттерине юридикалык баа берилиши керектигин талап кылышкан эле. Айжамал Түгөлбай кызы, Эсен Азизбек уулу, ТМЖ жаңылыктары.